Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Бүгүн көтө турган темабыз Finding the oxidation number of an element in a compound. Бирикмелердеги элементтердин кычкылдануу даражаларын табуу. Oxidation number кычкылдануу даражалары. Element, compound, бирикме. Finding табуу. Төмөнкү элементтердин кычкылдануу даражалары ар дайым туруктуу болушат. Буларды жатка билүүбүз зарыл. Констант туруктуу. Мындан башка кээ бир элементтердин кычкылдануу даражалары өзгөрмөлүү. Ошол өзгөрмөлүү элементтердин кычкылдануу даражаларын табууну үйрөнөбүз. Find the oxidation number of carbon in lithium carbonate. Көмүртек элементинин литий карбонатындагы кычкылдануу даражасын эсептегиле дейт. Литийдики ар дайым +1 туруктуу. Көмүртектики өзгөрмөлүү болгон үчүн билбейбиз. Ага x. Кычкылтектики ар дайым -2. Эми бир бирикменин жалпы кычкылдануу даражасы 0 барабар болот. Бул жерде индекс 2, демек 2 литий атому бар. Демек 2 көбөйтүлгөн +1ди көбөйтөбүз. Кошулган. Көмүртектин индекси 1, көмүскөдө болгон үчүн жазылбайт. 1 көбөйтүлгөн x. Кошулган. Кычкылтек атомунун 3 көбөйтүлгөн -2 барабар 0. 2 кошулган x -6 барабар 0. x бул жерден -4 калат барабар 0. x барабар 4. Демек, бул жердеги көмүртектин кычкылдануу даражасы +4 барабар экен. Экинчи мисалды карасак, бул бирикмедеги күкүрттүн кычкылдануу даражасын эсептегиле дейт. Алюминийдики ар дайым +3. Күкүрттүкүн билбейбиз. Тектики ар дайым -2. Бирикменин жалпы кычкылдануу даражасы 0 барабар. Индексти зарядка көбөйтөбүз. 2 көбөйтүлгөн +3 кылган. Бул 3 ар бир элементке тиешелүү деген сөз. Демек, S-ке дагы, O-га дагы тиешелүү. Бунун индекси 3. 3 көбөйтүлгөн x кошулган 3 көбөйтүлгөн 4 көбөйтүлгөн заряд -2 барабар. Жалпы 0 барабар болуш керек. 0. +6 +3 минус бул жер 24 чыгат. 4 барабар 0. Бул жерде x 3x минус бул жер 18 калат. -18 барабар 0. 3x барабар 18. X барабар 6. Демек, күкүрттүн кычкылдануу даражасы +6. Эми иондордун ичиндеги элементтердин кычкылдануу даражасын эсептейбиз. Бром белгисиз, кычкылдануу даражасы x. Кычкылтектики -2. Ал эми иондордо жалпы зарядына барабар болот. Индекс 2, 2 көбөйтүлгөн x кошулган 7 көбөйтүлгөн -2. Бул ион болгон үчүн анын кычкылдануу даражасы -2ге барабар. 2x -14 барабар -2. 2x барабар -2 кошулган 14. 2x барабар 12. X барабар 6. Демек, бул иондогу бромдун кычкылдануу даражасы +6 барабар экен. Азоттун төмөнкү бирикмедеги кычкылдануу даражасын тапкыла дейт. NH4
Бул жерде азот экөө болгон үчүн ар бир ионду өз алдынча карайбыз. NH4+1 иону. Бул жерде азоттун кычкылдануу даражасы белгисиз. X оттектикке +1. X +4 көйтөз +1. Жалпы кычкылдануу даражасы +1 барабар. X +4 барабар 1. X барабар -3. Демек, бул жердеги кычкылдануу даражасы -3 барабар экен. Ал эми бул жерде NO3. Мунун жалпы кычкылдануу даражасы -1ге, кычкылтектики -2ге, туруктуу, азоттуку белгисиз X. X кошулган 3 көйтүлгөн -2 барабар жалпы зарядка барабар болгон үчүн -1. X -6 барабар -1. X барабар плюс болуп өткөн үчүн -1 кошулган 6 барабар 5. Демек, бул жердеги кычкылдануу даражасы +5. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө аман эсен болгула.